Tur сүрөсү. Tur bul тоонун аты, Tur тоосу. Аталган сүрө Меккеде түшүрүлгөн. 49 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Тур тоосуна ант. Жана жазылган китепке ант. Териге жазылганга ант. Куранга, Тооратка ант деген маани. Тургузулган үйгө ант. Асмандагы Кабага ант деген маани. Көтөрүлгөн шыпка ант. Асманга ант деген маани. Жагылган деңизге ант. Чындыгында эгеңдин азабы орундалат. Аны токтотуучу күч жок. Ал күнү, кыямат күнү, асман катуу силкинет. Тоолор ордунан жылат, козголот деген маани. Акыйкатты жалган дегендерге, капырларга ал күнү азап болсун. Алар бузуктукка чуңкуп, оюн кылышкан. Ыйык китепти, Куранды өздөрү түшүнбөй туруп, түшүнгөндөй түр менен билип-билбей сөз кылышкан, башкача айтканда эрмек кылышкан деген маани. Ал күнү алар тозокко айдалышат. Мына силер жалган деген от деп айтылат. Бул силерге сыйкырбы? Же көрбөйсүңөрбү? Болуп жаткан окуянын түпкү маңызын көрбөйсүңөрбү деген маани. Тозокко күйгүлө. Чыдасаңар да, чыдабасаңар да силерге баары бир эмеспи? Албетте жасаган иш амалыңардын жазасын гана тартасыңар. Чындыгында такыбалар бактарда, бейиште жана ырахатта болушат. Алар эгеси берген жакшылыктын даамын татышат. Аларды эгеси тозок отунан сактайт. Жасаган жакшы амалдарыңар, дүйнөдөгү жакшы иштериңер, амалдарыңар деген маани. Жасаган жакшы амалдарыңар себептүү жегиле жана ичкиле. Тамагыңар таттуу болсун. Тизилген мамыктарда жөлөнгөн абалда олтуруп. Биз аларды кара көз үр кыздарга үйлөндүрөбүз. Ыйман келтиргендердин урпактары дагы ыйман келтирип, аларды ээрчитсе, аларды ошол урпактарына кошобуз. Биз алардын амалдарын, соопторун кымындай да азайтпайбыз. Ар ким өзү жасаган иш үчүн күрөөгө коюлган. Биз аларга өздөрү каалагандай жемиш менен этти мол беребиз. Алар бири-бирине суусундуктарды сунушат. Ал жерде, бейиште, пайдасыз жана күнөөлүү сөз сүйлөнбөйт. Аларга тизилген бермет сыяктуу жигиттер айланып кызмат кылышат. Алар бетме-бет олтуруп, бири-биринен сурашат. Чындыгында биз мурда үй бүлөлөрүбүз менен чогуу коркчу элек, күнөө кылуудан коркчу элек деген маани. Ошондуктан Аллах бизди ийгиликке жеткирип, заардуу азаптан сактады. Биз мурда ага жалбарчу элек. Анткени ал, Аллах Таала, жакшылык кылуучу, ырайымдуу. Ошондуктан эскерт, эй Мухаммад, адамдардын баарына бейиш тозок тууралуу айт, эскерт, түшүндүр, жакшылыкка чакыр, жамандыктан кайтар деген маани айтылууда. Анткени сен, эй Мухаммад, Аллахтын жакшылыгы менен көз ачык да, жинди да эмессиң. Айрым капыр жана мушрик Курайштар пайгамбарыбыз алейхиссаламды көз ачык, жинди деп шылдыңдашкан. Бул аят болсо ошол караңгы капыр мушриктерге Аллах Тааланын жообу, түшүндүрмөнүн аягы. Же алар ал бир акын, ошондуктан ага жаман учурдун келишин күтө туралы дешет. Капырлар акыры бир күн пайгамбардын акындыгы билинип, уят болот деп арам ойго алдырышкан. Сөз ошол туурасында болууда. Айткын, күтө бергиле, мен да силер менен бирге күтөмүн.
Аларды акылы ушул нерсеге буйруп жатабы? Же алар чектен ашкан коомбу? Же алар аны Куранды өзү ойлоп тапкан дешеби? Жок, алар капырлар. Ишенишпейт. Аллах Таалага, Куранга, пайгамбарга ыйман келтире алышпайт. Анткени биз алардын жүрөгүнө мөөр басып койгонбуз деген маани. Эгер алар чындыкты айтып жатышса, ушуга окшош сөз Куранга теңдеш келе турган китеп тууралуу сөз болууда. Ушуга окшош сөз жаратышсын, алып келип көрсөтүшсүн деген маани. Алар капырлар жаратуучусуз, өзүнөн өзү эле жаратуучусу жок эле деген маани. Жаратуучусуз жаралышканбы? Же өздөрү жаратуучубу? Асмандар менен жерди эмне алар жаратышканбы? Жок, алар капырлар ишенишпейт. Аллах Таалага, Куранга, пайгамбарга ыйман келтире алышпайт. Анткени биз алардын жүрөгүнө мөөр басып койгонбуз деген маани. Же эгеңдин казыналары алардын карамагындабы? Же алар өкүмдарбы? Же аларда чыгып тыңшоочу шатылары барбы? Аллах Тааланын алдындагы сырларды тыңшоочу шатылары барбы деген маани. Андай болсо, алардын тыңшоочулары анык далил келтиришсин, Куран сыяктуу анык далил келтиришсин деген маани. Же кыздар аныкы, Аллах Тааланыкы, уулдар силердикиби? Мушрик арабтар Кудайдын кыздары деп периштелерди аташкан. Сөз ушул тууралуу болууда. Же алардан сен акы сурап жатасыңбы? Анан аларга акы төлөө оор келдиби? Же алардын кайыптан маалыматы бар болуп, алар ошону жазып жатышабы? Же алар митайым куулук кылууну каалашабы? Капырлар өздөрү алданып калуучулар. Же алардын Аллахтан башка Кудай барбы? Аллах алар ойлоп тапкан шериктерден аруу, таза. Эгер асмандын бир бөлүгүнүн кулап баратканын көрүшкөн болсо, бул булуттардын үймөгү деп айтышмак. Алар өздөрү кыйрай турган кыямат күнүнө жолукканга чейин жөн жайына кой. Кыямат күнү аларга куулугу эч кандай жардам да бербейт. Аларга жардам да берилбейт. Зулумдук кылгандарга, капырларга, мушриктерге, мунафыктарга деген маани. Мындан да башка азап бар. Бирок алардын көбү билишпейт. Алдыда азап күтүп турганын билишпейт деген маани. Эгеңдин өкүмүнө сабыр кыл. Анткени сен биздин көз алдыбыздасың. Турган учуруңда, бул сөз эки мааниге ээ. Уйкудан турган кезде деген маани, биринчи маани. Экинчиси намазга турган учурда деген маани. Турган учуруңда эгеңди мактоо менен аруула. Аны, Аллах Тааланы, түндүн бир бөлүгүндө жана жылдыздардын артынан дагы аруула. Жылдыздар тарай баштаган тахажжуд намазы учурунда намаз, Куран, зикир аркылуу аруулагын деген маани.